Могу чет элдик жаран паспортты силерден алыптыр. Көрсөм болобу? Мына именно сизден алыптыр. А бул кыз ким? Бул Назира Шамбетова. Жаш кызматкерибиз. Документтердин баарын ушул даярдаган. Кандай ошо кыз жооп берет? Бул жерде явная подделка документов. 350 статья турат. Соттолуп кетесиңер. 2 жылдан 5 жылга чейин. 150 сааттан 240 саатка чейин туалет тазалайсыңар. Же болбосо 50 миңден 100 миңге чейин штраф. Кечирип коюңуз, мен байкабай калыптырмын. Сен андан чоң акча алдың да, туурабы? Жок. Бул жаңы эле келди. Билбей деле калышы мүмкүн. Сизден сурасам болобу? Ал эмне кылмыш кылды? Бул жаран винный бутикке барып ызы чус алыптыр. Мас болуп алып баарын талкалаптыр. Ал жерде бир эле винонун баасы 2500 сом экен. Чыгымдарды эсептеп атышат. Анан паспортун ыргытып кыйкырат. Я свой, я гражданин Кыргызстана деп. Текшере келсек, же ИНН жок, же туруктуу жашаган жери жок. Кечирип коюңуз. Биз күнөөбүздү мойнубузга алабыз. Биздин шеф сизге жиберди. Сиз мындай жол көрсөтсөңүз, түзөй турган. Бардыгын жасайбыз. Ызы чуусу жок бүтүрсөк жакшы болот деп. Ызы чуунун бизге да кереги жок эжеке. Тергөөчү күтүп атат. Поручениясын жазып коюп. Иш козголуп кетсе, токтотуу мүмкүн эмес. Кадыр Алиевич, биз сизден аябай суранабыз. Эми бул жаш кыз, буга да кубал. Мен дагы жалгыз бой. Балдар деп чоңойтуп атам. Жанагы биздин шефке дагы аябай убал болуп атат. Бөө деле биздин шалаакылыктан ал жаманатты болуп, жакын деле чин алып, аябай сүйүнүп аткан болчу. Сиз жардам бериңиз, Кудай үчүн. Биз эми мындай бир туулган элбиз го. Сиз кандай айтсаңыз, биз бардыгын ошондой бүтүрөбүз. Эми сиздин деле керегиңизге жарап каларбыз. Жардам бериңиз. Назирам чыкпайт го. Мен деле? Ой эми. Анан кетейин. Бизге жаңы эле келди айланайын. Турмушта эле билелек чийки. Өзү аябай так, жумушка тың, бардыгын так аткарат. Эми эмне дейт эле, мындайды мурун көрбөгөн. Мен жумуштан качпаса экен деп эле коркуп отурам. Эмне качмак эле? Эл мындай жумушка жетпей жүрсө. Качпайсың, Назира? Жок, качпайм. Тергөөчү Жолдошбаев мага кирсинчи.